Инсульт мээдеги кан айлануунун бузулушу. Мында мээ тыкандары жана мээнин иштеши начарлайт. Дарыгерлер соңку убакыттарда инсульт оорусуна кабылгандардын саны күн санап көбөйүүдө деп айтып келишет. Эмне себептен адам баласы дал мына ушул илдетке кабылат? Инсульт оорусун алдын алуу үчүн биз өзгөчө эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүн биз маектешебиз. Саламатсыздарбы? ЛТР каналында жана ушундай эле ЛФМ радиосунда ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы инсульт, мээге доо кетүү же болбосо инсульт жана COVID-19. Дал ушул тема боюнча эгерде сизде да кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыз болот. Байланыш үчүн телефондор 032 22 код аркылуу 557 32 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу коногун мен сиздерге тааныштырсам. Амантур Абдраимов, Маматалиев медициналык борборунун невролог дарыгери. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Эң алгач маегибизди дал мына ушул адамдын баш мээсинин түзүлүшү жана ошондой эле анын аткарган кызматы жөнүндө баштасак. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Баш мээни эгер борбордук нерв системасынын эгер түзүлүшүн айта турган болсок, ал чоң баш мээден жана жүлүндөн турат. Баш мээ өзү дагы бөлүнөт. Бул чоң полушаарлар же жарым шарлар, мээ сүмбүсү жана кара куш мээ. Мээ сүмбүсү өзү дагы отдельный өзүнчө дагы бөлүнөт. Бул көпүрөчө сүйрүү мээ болуп. Аткарган кызматтарына келе турган болсок, кыскача айтып өтө турган болсок, бул баш мээде мисалы кара куш мээ адамдын тең салмактуулугун сактай турган орган болуп эсептелет. Сүйрүү мээде мисалы жизненно важный центр деп же башкача айтканда ички органдарды башкаруучу, ички органдардын кызматын башкаруучу центрлер же борборлор жайгашкан ал жерде. Жакшы, мына ушул кооптуу оорулардын бири инсульт оорусу. Эмне себептен пайда болот? Адам баласы кандай учурда бул ооруга кабылып калат, ушул боюнча айтсаңыз? Биринчиден, инсульт оорусунун фактору риска деп коет, же башкача айтканда, деги эле инсульт оорусу боюнча айтып өтө турган болсок, инсульт бул мээдеги кан айлануунун курч мүнөздүү бузулуусу кандайдыр бир себептерден улам да. Жана андан келип чыккан белгилер менен коштолуучу оор неврологиялык оору болуп саналат. Алардын себептерин айтып өтө турган болсок, буга алып келе турган көптөгөн кооптуу багандай факторлор болуп, бул албетте жаш курак. Башкача айтканда, улуу жаштагылар 60-65 жаштан улууларда бул оору көбүрөөк кездешет. Ал эми жаштарда албетте соответственно азыраак кездешет. Экинчи факторлордун бирөөсү бул албетте организмдеги башка оорулар, мисалы кант диабети, гипертониялык оору же кан басымынын жогорулашы, атеросклероз, кан тамырларынын атеросклерозору, ошондой эле жүрөк кан тамыр оорулары башка немелери буга алып келүүчү. Мындан сырткары албетте адамдын өзүнүн жүрүм турумундагы немелерди айта турган болсок, факторлорду бул биринчилерден болуп жаман адаттар. Чылым чегүү жана көп көлөмдө спирттик ичимдиктерди ичүү. Жаракаттан улам дагы адам баласы инсультка кабылып калабы? Жаракаттанбы? Автокырсыкка душар болгондо жана башка. Эми аны башка немеге киргизсек болот, бирок мисалы жаракаттан улам мээге кан куюлуп кетүү. Бирок геморрагиялык инсультту бул спонтанный, не травматический, жок травманын же жаракаттын эсебинен эмес болгон мээге кан куюлууну бул геморрагиялык инсультка киргизебиз да. Жаракаттардан улам келип чыкканды мээге кан куюлуу, бирок белгилери ошондой эле болот. Жакшы, мына ушул оорунун түрлөрүнө да токтолуп кетсеңиз, анан бири-биринен айырмачылыгы эмнеде? Инсульттун эгер чоң эки бөлүккө бөлүп алсак болот, бул геморрагиялык жана ишемиялык. Ишемиялык инсультта мээге бул кандын кандайда бир
себептерден улам жетпей калышынын эсебинен, кандын жетпей калышы. Мисалы, мээ кан тамырлары тромб менен же кардиоэмболиялар менен тосулуп калуунун эсебинен болот. Ал эми геморрагиялык инсульт бул мээдеги кан тамырларынын жарылып кетүүсүнүн эсебинен мээге кан кайлоо же мээ кабыкчаларынын аралыгына кан куюлуп кетүүнүн эсебинен келип чыгат. Жакшы, негизинен мына ушул баш мээде кан айлануу бузулуусу деп айттыңыз да. Ооба. Бул инсульт деп айтылат деп. Анан бүгүнкү күндө COVID-19 илдетине кабылганда дагы кандын курамы бузулуп, анын аткаруу кызматы дагы бузулуп атат деген маалыматты дарыгерлер айтышты эле да. Мындай учурда адам баласы COVID-19 илдетине кабылып калган учурда дагы инсультка дагы кабылып калышы мүмкүнбү? Албетте, азыркы кырдаалда болуп аткан, азыркы учурда болуп аткан COVID-19 илдетинде биринчиден бул окумуштуулардын ошо изилдөөсүнө, байкоосуна таяна турган болсок, бул кандын өзүнүн курамынын бузулуусунун эсебинен тромбозго алып келет. Башкача айтканда, баягы жогоруда айтып өттүк, ар кандай эле тромбоздор же мээге ошо кан уюп калуулары да, кан тамырларынын ичине кан уюп калуулары бул бирден бир ишемиялык инсульттун себептери болот. COVID-19 илдетинде бир эле бул немеде эмес. Мисалы, окумуштуулардын, Америкада окумуштуулардын, чет мамлекетте окумуштуулардын байкоосуна таяна турган болсок, мисалы мурда деле болуп келген да мындай нерселерчи, инфекциялык оорулардын эсебинен, кабылдоосунун эсебинен инсультка алып келген учурлар мурда деле катталган, мисалы грипптен. Бирок гриппке караганда COVID-19 оорусунда инсультка кабылып калуу мындай немеси, коркунучу гриппке караганда 7,6 эсеге көп болот экен. Буну эмне менен түшүндүрүп берсек болот? COVID-19да биринчиден тромбовоспаление деп же тромбоз, ошо баягы айтып өткөн кандын курамынын бузулуусу же обезвоживание же организмде баягы суюктуктун азайып кетүүсүнүн эсебинен да, инфекциялык процесстердин эсебинен ушундай тромбоздор келип чыгат. Адатта инсульт оорусу өзүнүн кабарын билдирет деп айтылат. Бирок инсульт менен биринчи жолу ооруган адам кээде бул ооруга кабылганын да билбей калат деген да маалыматты окуп калдым да. Эмнеден улам байкабай калышы мүмкүн? Оорунун биринчи белгилерине токтолсоңуз, кайсыл учурда биз байкасак болот бул деп? Деги эле инсульттун бул геморрагиялык же ишемиялык инсульттан айырмаланбай эле, биринчиден албетте бул мээге доо кеткенде анын белгилери мээдеги кайсыл участок же кайсыл бөлүгү жабыркаган эсебинен көз каранды да бул анын белгилери. Мисалы, баш мээде жабыркаган болсо, баш мээнин кандайдыр бөлүгү, андан улам кыймыл аракеттин жок болушу, кандайдыр бир катталы сезбей калышы ыктымал, бир көз же эки көз укпай калышы ыктымал, көрбөй калышы ыктымал, ошондой эле беттин кыйшаюулары болушу дагы мүмкүн. Бирок бул нерселерди албетте ооруга кабылган адам билбей калбашы мүмкүн эмес. Себеп бул оору жөнүндө түшүнүгү жок болсо гана билбей калышы ыктымал. Эгер классический формасында инсульт боло турган болсо, албетте ал белгилерди байкайт. Жакшы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар, тема боюнча эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыштын телефондору 032 22 код аркылуу 55732 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт, 0508 87 88 97 номери. Бизге телекөрүүчүдөн алгачкы суроо келди. Саламатсыздарбы? Микроинсульт алып, бир жак бетим тартып калган дейт. Эмне кылсам болот деген суроону калтыртты да. Бир эле бетти тартып калган бул микроинсульттун белгиси болбошу дагы мүмкүн. Себеп аны көргөндө гана билинет да, немесе анын белгилери кандай экен. Себеп бир гана бет жаакты кыйшайта турган, беттин булчуңдарын иштетпей кое турган башка дагы оорулар бар. Бул перифериялык нерв системасынын жабыркаган эсебинен, башкача айтканда бет нервинин жабыркашынан дагы болушу ыктымал да. Аны невропатологко барып, бири-биринен айырмалап
айырмалаганы барып көрүнсө жакшы болот эле. Демек сиздин кеңешиңиз Неврологдорго алып барып кеңеш алган. Туурадан өзүнө көрүнүп, айтып атпаймынбы, ошол бул действительно инсульт бекен, чындап эле. Же болбосо бет нервинин сезгениши бекен, аны айырмалап коюш керек. жакшы айырмалап болгондон кийин анан Ошого карата өзүнүн дарылоосун жүргүзгөн дурус. жакшы. Кийинки суроо, инсульт оорусунун алдын алууда биз өзгөчө эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Ушул боюнча кеңеш айтып өтсөңүз. Алдын алууда баягы жогоруда айтып өттүк го. Бул жаман адаттардан. Мисалы, бул Гиппократ айткандай, бул сергек жашоо, кыймыл жана көнүгүү бул узак жашоого бир көмөк көрсөтүүчү факторлордон болуп эсептелет деп айтып өткөндөй, албетте азыркы учурда деле, азыркы заманда деле сергек жашоо. Жаман адаттардан арылуу, биринчиден, тамеки чекпөө, же болбосо спирт ичимдиктерин азыр деги эле алардан дагы отказ кылуу да. И албетте сергек жашоого бул көнүгүүлөр, кыймыл, в основном кыймыл. Көп басуу, чурка, спорт менен машыгып, ошол нерселерди. И албетте туура тамактануу. Саламатсыздарбы, стресс, депрессияга көп кабылуу дагы инсультка алып келеби деген суроону калтырыптыр да. Адамдын ушул психологиялык жагы жабыркаган учурда дагы. Жакшы суроо. Психикалык жагы. Мисалы, азыркы ковид учурундагы инсультка кабылгандардын дагы баягы немесин карап көрүшкөндө, окумуштуулар байкап көрүшкөндө, көпчүлүк оорулуулар ковидке кабылгандан кийин алар көбүрөөк ошол стресске же болбосо баягындай паникага өзүн алдырып коюу да, вот. Ошонун эсебинен действительно баягындай инсультка кабылып калган учурлар дагы кездешиптир. Мисалы, стресстен түздөн түз мынандай бир немеси болбойт. Мисалы, депрессияда же постоянно ойлонуп да, же нервтери чарчап калган адамдар болсо, алар тез жеңилген, ушундай стресске кабыл алгандар, албетте алар неме кылбаш керек, коркпой эле коюш керек, что түздөн түз бунун байланышы жок. Мисалы, жогорку айтып өткөн атеросклероздар бар болсо, кооптуу факторлору бар болсо, ага кошумча фактор болуп алып келиши ыктымал. Жакшы. Бүгүнкү күндө дал мына ушул инсульт илдетинен каза тапкандар көп деген маалыматты окуп калдым да. Эмне себептен дарыгерлер бул суроого кандай жооп берет эле? Эмнеге байланыштырасыздар? Албетте, азыркы жашоодо, мисалы, биздин өзүнүн Кыргызстанды ала турган болсок, айтпадыкпы, кыймыл аракет, бул же спорт менен машыгуу, бул ооруларды алдын алуучу бир факторлордон болот деп. Ошол факторлор бизде барган сайын азайып кетет. Эмнеге? Биринчиден транспорт көп. Ар бир үй бүлөдө болбойт дегенде 2-3 автомобиль же машинасы бар да, унаасы бар. Ошолор менен неме болот? Мурдагыдай адамдар көп жөө жүргөн адамдар барган сайын азайып атат. Ал биринчи фактор. Экинчи фактор, естественно, бул тамактануу. Туура эмес тамактануудан неме болуп атат. Үчүнчүдөн, биздин первичный немелерибиз поликлиникаларда же болбосо айылдык врачебный амбулаторияларда бул ооруга алып келүүчү факторлорду алдын алуу керек. Биринчиден, гипертониялык ооруларды алдын алып, алардын кан басымын, ооруга кабылган ооруларды кан басымын жөнгө салуучу же аларды стабилдештирүүчү дарыларды такай ичкени үйрөтүп да ооруларды, жүрөк кан тамыр ооруларын алдын алып, эгер сахарный, то есть кант диабети ооруларын убагында дарылап, бул ооруга алып келүүчү факторлорду азайтуу керек болот. Эмне себептен? Бирок акыркы 5-6 жылдын ичинде статистикалык маалыматтар боюнча жүрөк кан тамыр оорулары, ошонун ичинде инсульт менен ооруган оорулар Кыргызстанда мурдага салыштырмалуу азайды бирок. Жакшы. Кийинки суроо, мына ушул илдетке көп кабылууда экологиядан дагы деп айта аласызбы? Айтайын дегеним, мисалы, бийик тоолуу аймактарда жашагандарда, мисалы, бул ооруга кабылгандар көппү? Ушул боюнча. Эми албетте, мисалы, бийик тоолуу аймактарда алардын өзүнүн ошол
жашаган жерине уже көнүшкөн алар. Мисалы бул жактан барып ал жакка барып отурташ же жаңыдан эле барган оорулар боло турган болсо, адамдар боло турган болсо, аларда инсультка кабылып калыш ыктымалы жогорулашы мүмкүн. Бирок ал дагы түздөн түз неме болот. Бул жерде ушундай түшүнүш керек да, бир эле фактор бул инсультка алып келүү немеси жөндөмдүүлүгү аз болот. Бир эле фактордун. Бул жерде ошо факторлордун суммасы инсультка кабылуу жөндөмдүүлүгү жогорулап кетет да, мындайда. То есть башкача айтканда ошол эле атеросклерозу бар, кан басымы жогору, кан диабети бар оорулар боло турган болсо, алар ошондой жактарга барса, баягы коркунучу, инсультка кабылуу коркунучу жогорулайт. Жакшы. Телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Жогоруда сиз айтып өттүңүз, кан басымы менен ооругандар дагы инсульт оорусуна кабылып калышы мүмкүн. Кандай учурда, кандайча түшүндүрүп бересиз деген суроо калтырыптыр да. Албетте. Бул илдетке кабылгандар дагы тилекке каршы көп да. Бүгүнкү күндөчү кан басымы оорусу. Кан басымына да. Ооба. Кан басымы мисалы өтө жогорулап кеткенде, мисалы 200 мм ртутунда столбадан жогорулап кете турган болсо, анда албетте мээнин кан тамырларынын жарылып кетүү мындай коркунучу чоңойот да, өсөт анда. Албетте ал түздөн түз байланышы бар. Именно ошол кан басымы жогорулап кетүүсү. Албетте буну ошол баягы айтып атпайбызбы, врачебный амбулаторияларда, биздин поликлиникаларда, биздин ошо первичкада иштеген специалисттерибиз булар ушул ооруларды таап, ушул ооруларды алдын алып, ушул ооруларды туура дарыласа, инсульт оорусуна кабылган оорулар өтө азайып кетмек. Саламатсыздарбы, мен 71 жаштамын. Мурда дейт Ош шаарында жашачу элем дейт. Азыр болсо Алайга көчүп бардым дейт. Алайга көчүп баргандан бери ушул кан басымым нормада болбой атат дейт да. Бүгүн жакшы жүрсөм, эртеси күнү кайра ооруп калып атам. Бирок ошого карабай дейт, дарыгерлердин айтканын кылып, дайыма дары дармек ичип жүрөм. Эмне үчүн, эмне кылышым керек деген суроону калтырыптыр. Тоолуу аймакка көчүп барган, Албетте эми мүмкүнчүлүк болсо, бул жакка эле келип жашаган дурус биринчиден. Бирок ал жакта деле организм эми канча жылдан бери жашап аткан болсо, уже көнүп деле бүтсө керек. Ал немечи, адаптация өтө тез болот. Организмчи кайсы эле адам болбосун, кайсыл жакка болбосун, өзүнүн немесине адаптациясы өтө жакшы болот. Бирок дагы кошумча көрүнүп, мисалы кан басымы тууралуу бул көбүнчө кардиологдор көрөт. Кардиологдорго кайрылып, алардын может башка бир себептери бартыр, же дарылар туура эмес тандалгантыр, туура тандап, же диетасын жакшы кармап, ошол нерселерин дагы бир сыйра текшертип көрүү керек. Мына ушул кан басымдын бир калыпта жүрбөшүнө, мисалы омуртка грыжасы да себеп болот экен деп окуп калдым да менчи. Ушул учурда дагы мисалы кан басым көтөрүлүп кетип, ошондо дагы инсультка кабылып калуу кооптуулугу жаралышы мүмкүнбү? Жок, мисалы грыжа бел омурткаларынын же моюн омурткаларынын грыжасынын түздөн түз кан басымына бир таасири жок. Таасири жок экен. Анан сиз тамактануу жөнүндө айтып калдыңыз да. Мисалы биз чындыгында тамактануу маданиятын эске албайбыз көбүн эсечи. Анан ар кандай тамактанабыз да, өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша, убактыбызга жараша дегендей. Ошол эле учурда мисалы улгайган учурда көбүрөөк майлуу тамактардан жебеңиз деп айтып калсаңыздар, тескерисинче майлуу тамактарды жеген учурларда болуп калат да. Биз кайсыл жашта кандай тамактарды жегенибиз дурус, ушул боюнча деле айтып берсеңиз. Мисалы улгайган ата-энелерибиз эгерде биз кеңеш айта турган болсок, алар биздин кеңешибизди уккусу жок да кээдечи. Албетте, бир жагынан туура эмес түшүнүп дагы калышы мүмкүн. Азыркы биздин менталитеттин немесинде, мисалы каалаган эле кайсы эле балалар болбосун, бала чакалар ата-энеге бир кандайдыр бир кеңешин айтса, бизден бир нерсени аябап атат деп деле ойлоп калышы ыктымал да, действительно. Бирок андай түшүнбөш керек. Биринчиден,
күнүнө болбоду дегенде жарым килограммдын тегерегинде мөмө жемиш жеш керек. Кандайдыр болбосун мөмө жемиш. Албетте өзүнүн рационго кошуп коюу жакшы. Экинчиден, албетте майлуу тамактардан мындай баш тартканыбыз деле жакшы эле. Анан бирок акыркы изилдөөлөргө таяна турган болсок, эң ушундай бир атеросклерозго алып келе турган, кан тамырларынын атеросклерозуна алып келе турган тамактардын бирөөсү болуп, бул кант. То есть шекер кошулган тамактар. Мындай айтканда ширин немелер, ошол эле торттор, крем да, кайсыл немелер, ошолордон көбүрөөк отказ кылышыбыз керек экен, баш тартышыбыз керек экен. Анан мисалы давление оорусуна кабыл болгондор же болбосо кан басым жогорулап жүргөндөр болсо, аларга кеңеш берет элем. Биринчиден суюктукту, анан тузду азайтыш керек алар. Анан жан жаныбарлардын майы мисалы улгайган адамдарга мүмкүнбү жеген же мүмкүн эмеспи? Аз көлөмдө да болот. Аз көлөмдө. Жакшы, телегөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Мен башым ооруйт дейт. Сыртка чыксам эле ушинтип шакыйым кармап калат деген суроону калтырыптыр да. Мына ушул оорууну дагы алдын алса болобу? Бул оорунун коркунучтуулугу эмнеде деген суроону калтырыптыр. Бул өнөкөт илдет, Бул өнөкөт илдет. Ошол эле шакыйнак, бул өнөкөт илдет. Албетте бул биринчи жагынан буга фактор боло турган нерселер бул тукум куу. Анын алдын алуу үчүн албетте мисалы өтө күнүгө эле ооруй бере турган болсо ошондой, аны өзүнүн профилактический терапия деп коет. Башкача айтканда, алдын алуучу өзүнүн дарылоосу болот, атайын өзүнүн дарылары бар. Ага ошол специалистке барып кеңеш алса болот, ал жазып берет. Андай нерселерди көрүнсө болот, невропатологдорго обязательно сөзсүз түрдө көрүнүп, ошол дарыларды ичип коюу керек. Эгер өтө частый өтө тез баш ооруп турган болсо. Ал эми алдын алуучу, башкача айтканда, не медикаментозный же медикаментоздук эмес профилактикасына келе турган болсок, бул албетте мына козгоочу факторлордон алыс болуу дурус. Мисалы, ысыкка чыкканда, күнгө чыкканда сөзсүз түрдө баш кийим, албетте ак цветте болгону, андан жакшы ак түстө болгону, и жарыктан дагы бул баш ооруп калат да. Ошондуктан сөзсүз түрдө баягы коргоочу көз айнектерди такса жакшы болот. Убагында укташ керек, убагында туруш керек, убагында чай ичиш керек, убагында тамактаныш керек. То есть бул факторлордон көз каранды. Бул шакыйна. Жакшы, мына ушул баш ооруп жүргөндөр, баш оорунун да түрлөрү көп да. Баш ооруп жүргөндөр мисалы стресстен алыс болуш керек деп көбүн эсе сиздер кеңеш бересиздер да. Анан бирок бул жашообуздун өзү стресс да. Стресс болот. Бул учурда эмне кылышыбыз керек ушул стресстерге кабылбаш үчүн? Биз канткенде жакындарыбыз, мисалы улгайган ата энелерибизди жоонтуп бир алардын оюн башка жакка бура алабыз ушул боюнча. Бул каалайбызбы, каалабайбызбы? Бул жашоо ушундай экен да өзү негизичи. Албетте, жашоодо проблемалар булар ойлонтурбай койбойт. Айтып өткөнгө, проблема эки түрдүү эле болот. Бирөөсү чечиле турган проблема, бирөөсү чечилбей турган проблема дешет да. Чечиле турган көйгөйдү ойлонуштун кереги жок. Себеп эмне? Ал ойлонсоң, ойлонбосоң, ал бир күн болсо чечилет. Ал чечилбей турган проблема, аны эми ойлонуштун кереги жок дейт да. Аны бир ойлонсоң, ойлонбосоң, баары чечилбейт. То есть ошол көйгөйлөрдү биринчиден чечүүгө аракет кылыш керек болот. Экинчиден, ал көйгөйдү мисалы андан алыс болуу үчүн албетте өзүн алаксытып, чалгытып, бирок өтө эле баягындай нерви жуккарып кеткен адамдар болсо, ошол көйгөйлөрдү кичине эле болбогон көйгөйлөрдү көтөрө албаган болсо, анын ошол көйгөйдү көтөрүү жөндөмдүүлүгүн организмде жогорулатып койсо болот. Ал дагы ошол атайын дарылар менен. Жакшы, кийинки суроо телегөрүүчүдөн темадан сырткары эле келиптир, бирок менин жамбаш сөөгүм дейт тартышып оорутат дейт да. Бул эмнеден болушу мүмкүн? Жамбаш сөөгү тартышып ооруп атканда, ал жерде себептери көп. Мисалы, ошол эле бел омурткасынын грыжасы болушу мүмкүн ал жерде. Экинчиден, ал жерде тазобедренный сустав же жамбаш сөөктүн ортосунда кашка менен жамбаштын ортосундагы муундун кандайдыр бир себептерден жабыркашынын эсебинен да. Ал эми бир эле белги менен мынандай болушу мүмкүн деп кыйын. Аны
албетте бир өзүнүн специалистине көрүнүп, дарыгерлерге көрүнгөнү дурус. Текшерүүлөрдөн өтүш керек. Текшерүүлөрдөн албетте өтүш керек болот. Кандай текшерүүдө өткөндө ошо адис өзү тандап берет. Кимге көрүнөт ошондо? Биринчиден невролог, эгер ал өзүнүн немесин болсо, экинчиси бул ревматолог же ортопед. Жакшы, анан мына ушул пандемияга байланыштуу көпчүлүк өнөкөт оорулар мисалы онлайн аркылуу кеңештерин угуп эле ушул үйдө дарыланып жатышат да. Инсульт оорусунда мисалы бул ооруга кабылып дарыланып жүргөндөр да бар да. Ооба. Анан алар ушул дарылануусун кийинге жылдырып же болбосо ушул онлайн аркылуу дарылануу аларга эффективдүүлүктү жаратабы? Мисалы, бул инсульт курч мүнөздөгү оору деп атпайбызбы? Бул адам өмүрүнө өтө коркунуч алып келүүчү ооруларга кирет да. Ооба. Мисалы, ошол эле дүйнө боюнча жүрөк кан тамыр оорулары арасында инсульт дагы деле болсо биринчи орунда турат. Бул өлүмдүн себептеринен. Мындан чыкты, не дейбиз, эгер курч мүнөздө жаңы кабылган болсо, алар албетте бул онлайн эмес, түздөн түз ооруканага барып дарыланганы дурус, көрүнүп текшерилип. Себеп бул оору айтып болбойт да, башында жеңил формада болушу мүмкүн. Кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин минутта же сааттардын ичинде же бир күндүн ичинде ал неме, бул эмнеден эсебинен? Мээдеги ошол тосуп калган тромбдордун жылып кетишинин эсебинен. Жакшы. Бизде көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыксак, саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатчылык. Мен бир суроомда, мен өз Ош шаарында турам. Мынабы мен бат-бат мындай неме болом да, эснейм. Ушул неден экен, ушунун себептерин ушул как раз ушул тема боюнча болуп атат, невролог сүйлөп атат, ошого бир жообун алсамбы дедим эле да. Мына бат-бат бир күндө бир 7-8 жолу ушундай эсинейм да, абдан катуу эсинейм, көзүмөн жаш чыгат, мындайча айтканда. Анан кийин өзүм жеңил сезип калам да, ошондон кийин ушунун себебин айтып кое алабы экен? Жакшы. Эми эсинөөнүн себептери көп. Биринчиден өпкө оорулары деле, өнөкөт өпкө оорулары болсо, азыр ойлобосун, эми азыр ковид деп жок. Өнөкөт өпкө оорулары боло турган болсо, ал дагы көп ошондой эсинетет. Анын эсебинен мээге албетте менин кан айлануусунун бузулуусунун эсебинен эсинетет. Бирок телекөрүүчү билиңиз, бул эснөө бир оорунун түздөн түз белгиси боло албайт. Ага кошумча дагы өзүнүн белгилери болуш керек да. Ошон үчүн албетте адиске барып кайрылыңыз, ал дагы да текшерип, анан себебин аныктап бергени аракет кылат. Эснегенден кийин дейт жеңилдеп калам дейт да. Көбүнчөсү ошол айтып атпаймынбы, мээге ошо көбүнчө аба жетпей калганы. Бирок бул түздөн түз бир кандайдыр бир патологиянын, кандайдыр бир оорунун белгиси эмес бул. Биз ушул эл аралап көп жүрөбүз, анан жүргөнүбүздө көпчүлүк энелердин, аталардын да таануусу ушул жаш өткөндө башымда кан айлануу жакшы жүрбөй атыптыр. Негедир ушундай болуп атат, кан жетпегендей болуп кетет, уктагандай болот башым деген ушундай да таанууларын угуп калабыз да. Муну кандай түшүндүрөт элеңиз? Бул дагы ушул оорунун башталышы деп билсек болобу же? Мисалы, адам өзүнүн мээсинде кан айлануунун бузулуусун сезбейт. Мисалы, айрыкча өнөкөт формасында болсо да, аны сезбейт, анын эч кандай көпчүлүк учурда белгилери болот. Да, белгилери болот. Мисалы, ал келтирип чыккан оорунун эсебинен белгилери болот. Ошол мээдеги кан айлануунун бузулуп атат деген сөздүн өзү туура эмес. Эми бул кандайдыр бир оорунун эсебинен адиске кайрылган болсо, ал айткан болсо, мисалы, ошо мээңизде кан жакшы жүрбөй атат экен деп койсо, ошону гана өзүнө алып алышы ыктымал да. Ошону эле кайра элдерге ошо мээмде кан жакшы жүрбөй атат экен деп ушундай даттанып калышы мүмкүн. Жакшы, бул дагы бир баш оорунун бир түрүбү? Мисалы, өнөкөт баш оорулар, өнөкөт мээнин кан айлануусунда ошол эле первичный, биринчилик баш оорулар бар го, ошол эле шакыйна же болбосо кластерная головная боль дейт. Аларга караганда бул өнөкөт мээдеги кан айлануунун бузулуусунда баш оору биринчи планга чыкпайт эч качан. Анын башка белгилери биринчи планга чыгат. Мисалы, ошол эле эске тутуунун жок болушу, төмөндөшү же болбосо багандай кыймыл аракеттин пасайып кетиши да,
синдром, өзүнүн отдельный синдромдору бар да, мисалы синдром Паркинсона, да, паркинсонизма, же болбосо дагы башка ушул сыяктуу белгилер. Эске тутуу демекчи, бизге эске тутуу жөнүндө суроо келиптир. Менин эске тутуум начар, жашым 30-да. Эмнегедир ушул эске тутуум жакшыртайын деп аракет кылам дейт, эч кандай болбой атат деген суроону калтырыптыр да. Жаш 30-да болсо, жаш эле экен, жаштарда эске тутуун бузулуусу деген оорулардан эч кандай бир немелер болбойт. Бул эске тутуун бузулуусу көбүнчөсү жаш улгайгандарга мындай характерден нерсе да. Ал эми жаштарда болсо, буларда азыркы учурда көңүл буруу дефицити же болбосо көңүл буруунун төмөндөп кетүүсү болушу мүмкүн. Мисалы, ой башка жактарда болушу мүмкүн. Азыр эми мындай технологиянын заманында жаштарыбыздын көбү эле баягы смартфондорду карап, да, же компьютерлерди карап, ал жактан информацияны өтө көп кабыл алып атышат да. Ошондуктан, жөнөкөй тил менен айта турган болсом, информационный невроз дагы болуп атат, мындай айткандачы. Мээнин чарчашы, мээнин ушунчалык информацияны көп алгандыгынын эсебинен башка нерселерге көңүл буруу албетте бузулат. Эске тутууну кантип жакшыртса болот, ошол жерден эле жооп берсеңиз. Эми 30 жаштагы болсо, баягы айтып атам, бул эске тутуун эмес, скорее всего, көңүл буруунун жоктугу да. Бул башка маалыматтарды көп кабыл албаган аракет кылыш керек. Мисалы, ошол эле мындай айтканда таштанды информациялар болот го. Биз аны керексиз информацияларды, маалыматтарды ошолорду кабыл албаган аракет кылыш керек биринчиден. Албетте сергек жашоо. Жакшы, маегибизге бир аз тыныгуу жарыялайбыз. Азыр болсо видео материалга кезек берсек, андан соң кайрадан жолугушабыз. Дүйнө элин ушуналган коронавирус Кыргызстанда да жетип болору тууралуу маалымат алуу актуалдуу болуп турган чагы. Өзгөчө эл көп билбеген фактылар кызыктуу туюлат. Анда ошолорго токтололу. Оору кимдерге жабышат? Адам канчалык жаш болсо, ооруну жуктуруп алуу жана өтүштүрүп жиберүү коркунучу азыраак. Ал эми жаш өткөндөр менен өнөкөт оорусу барлар үчүн вирус кооптуу. Балдар COVID-19 вирусун билинбей алып жүрүшү мүмкүн. Анткени алар жеңил кабыл алып, белгилери анча билинбейт. Аялдар менен эркектер дартка бирдей эле кабылат. Эгер бул ооруну 6 айлык боюнда бар келин жуктуруп алса, ымыркайы ден сак эле төрөлөт деп айтылат. Жаңы бойго бүткөндө түйүлдүккө бул вирус кандай таасир этерин айтуу азырынча эрте. Карындын иштешин бузат. Эгер коронавирус дем алуу органдарын гана жабыркатат десеңиз, анда жаңылышасыз. Америкалык окумуштуулар тамак аш сиңирүү системасына дагы зыян келтирерин айтып чыгышты. Адистер вируска чалдыккан 204 бейтаптын ден соолугуна байкоос алышкан. Алардын жарымы табити жоголуп, ичи өтүп, кээде жүрөгү айланып, кускусу келип, ичи ооруп жатканын айтып беришкен. Ошол эле убакытта бейтаптарда дем алууга байланышкан көйгөйлөр кийинчерээк пайда болуп, же такыр билинген эмес. Натыйжада изилдөөчүлөр ичеги карында өнөкөт оорусу бар адамдардын вирусту жеңип чыгышы кыйын деген бүтүмгө келишкен. Акча аркылуу жугат. Коронавирус накталай акча аркылуу жугушу мүмкүн экендиги Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун сунуштамаларында айтылат. Вирус кагазда 3-4 күн, желим буюмтайымда 9 күнгө чейин жашайт. Андыктан банк картасы аркылуу төлөм жүргүзгөндө пин-кодду терип жатып этият болуу керектигин билдиришкен. Өзү тууралуу кеч белги берет. Америкалык окумуштуулардын жаңы изилдөөлөрүнө ылайык, Кытайда жаңы типтеги коронавирустун бат тарашына бейтаптардын көбүнө оорунун симптомдору көп убакытка билинбей жүрө берип, кийинчерээк кабар бериши себеп. Окумуштуулардын маалыматы боюнча дарттын симптомдору жок жүргөндөр жалпы бейтаптардын 55%-ын түзөт. 79%-ында вирусту алып жүрүүчүлөр ооруну жуктурган болушу мүмкүн болуп эсептелинет. Кытай бийлиги 2020-жылдын 23 январынан тарта оорунун тарашын, көзөмөлдөө чараларын көрүп, калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин вирустун жайылышы төмөндөй баштаган. Күн ысыганда
да жоголбойт. Күндүн жылышы менен коронавирус жоголот деген божомолдор анчалык негиздүү эмес. Мындай пикири менен Россиянын Илимдер академиясынын кызматкери, медицина илимдеринин доктору Борис Реевич бөлүшкөн. Абынын температурасы канчалык көтөрүлгөн сайын коронавирус ошончолук алсызданат деген ишеним пайда болууда. Бирок бул жөн гана айрымдардын фантазиясы. Ойлоп көрсөңөр, вирус кышында 10 градус жылуу болгон Ухань шаарынан келди деген илимпоз. Анын айтымында азыр вирус кайдан келип чыгып, алгач кимге жукканы тууралуу маалыматтар дагы деле акырына чейин иликтенип бүтө элек. Андыктан анын кандай учурда кантип жок болоорун дагы эч ким билбейт. Арча коронавирус менен күрөшүүгө жардам береби? Дарыгерлер арчанын түтүнүн медициналык жактан далилденгенин айтышты. Алардын пикиринде арчанын түтүнү жана эфир майлары микроорганизмдерди жок кылат, ошондой эле абаны тазалап вирустун тарашына бөгөт болот. Коронавирус жакында адам өмүрүн албай калабы? Бириккен Улуттар уюмунун алдындагы эмдөөлөрдүн эл аралык институтунун илим жаатындагы жетекчисинин орун басары Михаил Фаворовдун айтымында убакыттын өтүшү менен коронавирус адам өмүрүн албай калат. Анын айтымында вирус жаныбарлардан адамга өтүп тарагандан кийин кишинин организминде адаптация болот. Кайсы бир мезгилде вирус 5-6 миллионунчу адамга жеткенде ал жаныбарлардын эмес, бизге адамга тиешелүү вирус болуп калат дагы эсин өлтүрбөй калат. Негизи дээрлик ар бир адамда коронавирустун 40тан ашык түрү жашайт. Анын айынан кеде мурун бүтүп калат деген Фаворов. Ал ошондой эле жапайы жаныбарларды кармоо, аларды базарда сатуу токтолбосо эпидемия жайла берерин кошумчалаган. Антибиотиктер коронавирусту өлтүрбөйт. Новосибирск университетинин биотехнология жана вирусология лабораториясынын жетекчиси Сергей Нитасовдун айтымында антибиотиктер же башкача айтканда микробторго каршы препараттар бактерияны гана өлтүрө алат. Вирус бул организм эмес, алар кишинин клеткасынын ичинде жашайт. Вируска, анын ичинде коронавируска каршы антибиотиктерди колдонуу пайдасыз. Кайсы дары жакшы жардам берет? Кытай дарыгерлери коронавируска каршы гриппти дарылоочу Айвеган каражатын колдонуп жатканы белгилүү болду. Биотехнологияны өнүктүрүү боюнча улуттук борбору бул дарыны 320 бейтапка пайдаланып көргөн. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Эгерде тема боюнча кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 032 22 код аркылуу 557 32 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номери. Маегибизге кайрылып келсек, мына ушул инсульт илдетин дарылоо жөнүндө сүйлөшсөк, эң биринчи кезекте кандайча байкайсыздар, кандайча ооруну аныктайсыздар, ошо диагнозду коесуздар, анан дарылоо кандай жүрөт? Оорулуу биринчи келгенде эле анын бизге жалыптарын карайбыз, өзүнүн даттанууларын. Даттоолордун ичинде албетте байып өткөн белгилер болушу ыктымал. Бир жак ыптасы иштебей же сезбей калуу, көздүн көрүүсү бузулуу, сүйлөөнүн бузулуу, ошондой эле башка бирөөнүн сүйлөгөнүн түшүнүүнүн бузулуу дагы болот илдетте. Ошондой эле албетте анын жаш курагына карайбыз, ал диагноз коюш үчүн. Анан дарылоосуна келе турган болсок, бул жерде биринчи айтып өтпөдүкпү, геморрагиялык жана ишемиялык болуп бөлүнөт деп. Экөөнүн дарылоосу эки башка жүргүзүлөт. Мисалы, геморрагиялык инсульттарда канды токтотууга аракет кыла турган болсок, ал эми ишемиялык инсультта мээнин кан айлоосун наоборот нормалдаштырганга аракет кылабыз, жакшыртканга аракет кылабыз да, себебине карап. Аны ошондуктан бул жерде биринчи учурда аныктап алышыбыз керек. Бул ишемиялык инсультпу же геморрагиялык инсультпу? Жакшы, сөзсүз түрдө улантасыз. Азыр байланышта көрүүчүбүз кабыл алсак, саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Мен мына башым катуу ооруйт да. Башым катуу ооруганда сал эс-түшүм жоголуп,
эстен чыгарып коюп бир нерселерди ошондой болуп атам да. Ошондон алги граммон аналген ончо мынча деп атам антип. Ошону кандай кылсам неме болот деп ошого суроо берейин деген. Жашыңыз канчада? Жашыңыз канчада, урматтуу көрүүчү? Анан канча вакыттан бери ооруйт? Жашым 54-те. Болду ошойт. Бизден алыстап кетти. Так, урматтуу телекөрүүчү, албетте баш оорунун өзүнүн себептери көп. Ошол эле биринчилик баш оорулар, булар баягы айтып өткөн шакыйна дагы ушул сыяктуу оорулар да. Экинчилик баш оорулар булар бир кандайдыр бир башка оорулардын эсебинен. Мисалы ошол эле учурда коркунучтуу оорулардын эсебинен баш оорушу мүмкүн. Мисалы кээрки оорулардын эң башталкы бир белгилери бул баш оору болушу мүмкүн да. Баш оорудан башталып, анан башка белгилерге өтүшү мүмкүн. Ошондуктан бир эле баш оору менен ушундай башым ооруп атат, анан мындай болуп атам дегенден неме болбойт. Эң жакшысы адиске кайрылганы дурус. Адиске барып кайрылып, анын кеңеши менен бир кандайдыр бир текшерүүлөрдөн өтөбү же ошол эле жерден диагнозу аныкталабы, эң жакшысы ошол адиске кайрылганы дурус. Анан ушул ооруну басаңдатуучу дары дармектерди колдонот экен да. Бул көрүүчүбүз эмес, мындан башка дагы биздин көрүүчүлөр адамдар ушул көбүн эсе адиске кайрылбай ушул ооруну басаңдатуучу дарыларды мисалы жылдап ичкендер бар да. Анан бул учурда сиз кандай жооп берет элеңиз? Туура. Жакшы өзү адиске кайрылып, анан ал ооруну аныктап, эмненин эсебинен баш ооруп атат. Мисалы, бул баш оору дарыларды ичип коюу да, или ооруну басаңдатуучу дарыларды ичип коюу бул симптоматикалык гана, же ошол гана белгисин жок кылуу, убактылуу жок кылуучу гана дарыларга кирет, дарылоого кирет. Мындан сырткары патогенетикалык же болбосо этиологиялык да, онун себептерин улам ошол себептерине карап дарылоо ыкмалары дагы бар да. Аны албетте адис аныктап берет. Ошого делегөчүлөргө айтмакмын, өз алдынча мындай ичип өзүнүн белгилерин гана убактылуу басаңдатып коюу туура эмес. Саламатсыздарбы? Менин кан басымым көтөрүлгөндө дейт, менин сүйлөөм дагы өзгөрөт дейт да. Эмне себептен эмне кылышым керек деген суроону калтырыптыр. Кээрки ооруларда, ошол эле инсульттарда бизде дагы бая айтып өтпөппүз, өзүнчө бир топко бөлүнгөн инсульттун бир бөлүгү бар. Бул приходящее нарушение мозговой крови, же башкача айтканда мээдеги кан айлануунун убактылуу бузулуусу, курч мүнөздөгү убактылуу бузулуусу деген өзүнчө бир топтогу оору бар. Балким ошол оору болушу да мүмкүн. Башкача айтканда транзиттерный ишемический атака деп коет. Мээнин ошол кандайдыр бир бөлүктөрүнө кан убактылуу жетпей калат дагы. Ал 24 саатка чейин анын белгилери толук бойдон өтүп кетет. Жакшы, жогорудагы маекти улантсак, дарылоо боюнча аныктап алгандан кийин дарылоо кандайча жүрөт, анан узак убакытка созулса керек? Албетте. Бул оорулуу биринчиден бул инсультка кабылгандардын дарылоосунда канчалык эрте кайрылганынан дагы чоң мындай жыйынтыктар көз каранды болот да кийинкиге. Аны аныктап алууда мисалы ишемиялык инсульт болсо же геморрагиялык инсульт, бул эң эле жөнөкөй бир аныктоо жолдору албетте жүлүн каналчасынан суу алуу. Ал жерде өзүнүн белгилери болот. Мисалы элементардуу макроскопический белгилеринен бул жүлүндүн суусу тунук болсо бул ишемиялык инсультка, ал эми кан неме болсо канчага турган мисалы геморрагиялык инсульт болот. Анын дарылоосунда албетте ишемиялык инсульттарды бул өзүнө дарылоосунда мээнин кан айлануусун жакшыртуучу препараттар, кан басымын нормалдаштыруу. Бирок кандайдыр инсульт болбосун, башында адистер азыркы замандагы талаптарга ылайык кан басымын барганда эле түшүрбөйт. Ошол боюнча кармап турушат көпчүлүк учурда. Эгер ал организмге башка бир коркунучу жок болсо, ошондой кармап турган себеби эмнеге? Бул адамдын мээсинин компенсатордук механизми катары кабыл алыш керек да, ошол маалдагы
кан басым жогорулуп кетүүсүн. Экинчиден мен зат алмашуусун жакшырта турган витамин препараттарын неме кылыш керек. Бул дагы адамдын ошол оорулуунун акыбалына карап. Мына ушул сиздерде дарылануудан сырткары анан организмди калыбына келтирүү, реабилитациялык борборлорго да жөнөтөсүзбү? Себептен да инсульттан кийин мен окуганым боюнча, мисалы кол иштебей калып, же болбосо бет түзүлүшүндө кандайдыр бир кыйшаюулар болушу, бут иштебей калышы дагы мүмкүн деген маалыматты окудум да. Албетте. Башкача айтканда дарылоочу физкультура булар өтө чоң реабилитацияда өтө чоң жардам берүүчү бир немелердин белгиси болот. Ошондуктан реабилитациялык борборлорго барып, өзүнүн кайра восстановленияга толук бойдон өзүнө неме кылганы өтө чоң жардам берүүчү ыкмалар болуп эсептелинет. Урматтуу тил көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Амантур Абдыраимов, Маматалиев медициналык борборунун невролог дарыгери болду. Сизге рахмат айтабыз. Көптөгөн суроолор калды. Сөзсүз түрдө эфирден сырткары жооп бересиз деген ойдомун. Радио каармандар, көрүүчүлөр, сиздер ден соолук программасына ортоктош болдуңуздар. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.